Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар салам хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Ассаламу алейкум урматтуу эжелер, апалар, сиңдилер. Сиздер менен биз ошол орозодогу исламга кызмат кылган, исламдын алтын тарыхынын баракчасында калган айымдар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Сиздер менен бүгүн биз дагы бир өтө сабырдын туу чокусун бизге үйрөткөн айым тууралуу силерге сөз кылып бермекчибиз. Юсуф алейхисалам Мисирде бир туугандары менен жашап өтүшкөн, билесиздер барыңыздар эле. Ал Якуб алейхисаламдын балдары болгон. Алардын балдары Бани Исраиль деп аталган да. Алардын кээ бирлери бай, такыба, кээ бирлери күнөөкөр, фасык, ушундай болуп өтүшкөн да. Бул Якуб алейхисаламдын дагы бир аты бул Исраиль болгон да. Исраиль деп аталган. Ошол Бани Исраилде бир аты көп деле эстелбеген бир аял жашап өткөн да. Бул аял бизге сабырдын туу чокусун, сабырлуулук кандай экенин ушул аялдан үйрөнсөк болот. Бул аял ким демексиздер? Бул Муса алейхисаламдын апасы Аярха бинти Хонит болгон. Бул аял ошол Якуб алейхисаламдын 5-чи, мындайча айтканда, зуриятынан, небере кыздарынан болуп кеткен. Бул ошол Ибрахим алейхисаламдын дининде өтө такыба, ушунчалык сабырдуу, солиха аял болгон да. Бул энекебиз, Аярха энекебиз өзүнүн эле туугандарынын баласы Иброн ибн Яхсарага турмушка чыгат. Ал Имрандагы өтө такыба, момун, жакшы жигит болгон болот. Булар эки жуп Мисирден Нил дарыясынын боюнда жашашып, бактылуу жашап өтүшкөн да. Булардын бир эле кызы болгон. Ал кыздын аты, улуу кыздын аты Мариям. Ал кызын да такыба, солих кылып тарбиялашат. Ошо Аярха энебиз күндөрдүн биринде ушунчалык бир суук каарыгат, кошуналардын бир аял келет дагы. Айтат, Фиравун дейт, жаңы төрөлгөн балдардын, эми эркек балдардын баарын өлтүрүп жок кылып жатыптыр дейт да. Дегенде бунун себеби эмне деп сурашканда, ошол Фиравун алейхиналя дейт, түш көрүптүр дейт. Түшүндө дейт, ушундай бир от чыгыптыр дейт да, өрт чыгат экен да, бир от чыгат дейт. Ал Байтул Мактустан чыгып, ушунчалык чоң болгондуктан дейт, ал Шамга кирип, Шамдан кийин чыгып, Мисирге келип, Мисирдин бар жоогун куйкалап кетиптир деп айтат да. Анан буну өзүнүн ошол түш жорыган өзүнүн кызматкерлерине жорутканда, алар айтат экен да, ошол Фиравун алейхиналяга, Исраиль балдарынан дейт да, бир адам чыгат, бир бала чыгат дейт. Ал сенин бүткүл, мындайча айтканда, сенин эмеңди жок кылат дейт да, сени өлтүрөт. Сенин тагдырың ошол баланын колунда деп айтат да. Андан кантип кутулса болот дегенде, ошол балдарды өлтүрүү менен башталат. Анан ошентип Фиравун алейхиналя канча жыл балдарды өлтүрдү дейсиздер? Фиравун алейхиналя 7 жыл бою балдарды өлтүрүп, жаңы төрөлгөн балдарды өлтүрүп, жадан кыздарды алып кала берет да. Ошентип жатканда, анан баягы кайра эле ошол Фиравундун кол алдындагы адамдар айтат, сен мындай кыла берсең, Бани Исраилдин балдары жок болуп кетет деп. Анан көрө дейт, 1 жыл өлтүрүп, 1 жыл калтыр дейт да. Анан ошондо жана Фиравун алейхиналя айтат, ошол мени өлтүрө турган бала дейт, кайсы жылы, кайсы убакта төрөлөт, ошону эмеге алгыла, эсепке алгыла деп 1 жыл балдарды өлтүрүп, 1 жыл өлтүрбөгөнгө ушундай чечим чыгарат да. Анан бүткүл ошо боюнда болгон аялдарды өзү, биздин тил менен айтканда, учетко алып, эсептеп, ошондой аялдарды көзөмөлдөп алып баштайт да. Ошентип 7 жыл бою балдарды өлтүрө баштайт. Ошо күндөрдүн биринде Аярха энебиз уктап жатса, түндө жатса, ушунчалык кошунунан чырылдап, зар какшап ыйлаган үнүнө угуп, чочойгон чуркап чыкса, ошол Фиравун аялатынын жоокерлери ошо үйүнө кирип кетип, ошол жерден баягы солдаттар кеткенде чуркап барса, кошунасы эсин жоготуп, өзү өлүм төшөгүндө жатат да. Анын жанында ошол баласы, жаңы төрөлгөн баласы жиликтенип, союлуп жатат. Аны көргөн эне ушунчалык кыйкырып, өзүнүн эсин жоготуп, өзүн билбей жаткан болот да. Анан эмне кылышын билбей, Аярха энебиз кошунасын ушунчалык жоотуп, сооротуп, сөзсүз жакшылык болот, Аллах жакшылык сөзсүз берет деп жана жерден сооротот. Ошентип кетет да. Анан көп жыл өтөт. Ошентип жана мисирликтер Бани Исраиль жок болуп кетпесин деп 1 жыл өлүм жылы, 1 жыл жашоо бер дешип, Фиравунга ошондой чечим чыгарат. Анан ошондой күндөрдүн биринде Аярха энебиз боюнда болот. Ал ошол биринчи өлбөй туруп, балдарды өлтүрбөгөн жылында Харун алейхисаламды төрөйт. Харун алейхисаламды ден соолугу менен чың жакшы төрөшөт. Такыба, өзүнүн сүйүктүү балдары менен, күйөөсү менен жашап жаткан күндөрдүн биринде дагы Аллах Таала кийинки жылы Аярха энебиздин боюнда дагы бала бүтөт. Ал бала ошол Мисир калкын боштондукка чыгарып, эркиндикке алып чыгуучу
бир ушунчалык инсан экенине Аллах Таалам кабар берет да аярка энебизге. Айтылат го, Аллахтын планы ишке ашканда дейт, адамдын акылы токтоп калат деп. Ошентип 3 ай аярка энебиз төрөгөндөн кийин 3 ай бою Фиравн алейхиналланын солдаттары ушунчалык бүркүттөй болгон көздөрү менен изденип жүрүп, бирок ошо Муса алейхисаламды көрүшпөйт да. 3 ай болот. 3 ай өткөндө качанга чейин жашырат? Инсан да акыры коркуп баштаганда Аллах Таала ушундай аян берет да. Балаңды эмиз дагын дейт, эгер корксоң дейт, балаңды эмиз дагын дарыяга, сууга ташта дейт, сандыкка салып таштагын дейт. Биз аны өзүбүз сактап коебуз дейт да. Ал адамдан биз пайгамбар чыгарабыз деп аярка энебизге кабар берет да. Эми ойлоңуздар, кайсы бир эне таштайт да баласынчы. Бирок ошентсе да аярка эне ушунчалык такыба, Аллага ишенген, салиха болгондуктан, тагдырга ишенип, Аллага ишенген аярка энебиз ишеничтүү муслим аял болгондуктан Муса алейхисаламды дарыяга таштайт. Муса алейхисалам баарыңыздар да билгендей, айтып өтүлгөндөй эле агып келип, ошол дарыя менен агып келип, бакта отурган Асия энебизге жолугат. Асия энебиз аны таап алат да сарайга алып келет. Ошондо Фиравн алейхиналла аны да өлүмгө буйруганда Асия энебиз суранып алып калат да. Карачы дейт, кандай нур жүздүү бала дейт да, кандай бул татынакай бала дейт. Бул экөөбүздүн көзүбүздүн кубанычы болот дегенде, жанагы Фиравн айтат, жок дейт, бул сенин көзүңдүн кубанычы боло берсин дейт да. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, эгер дейт ошол Фиравн алейхиналла дагы Асия энебиздин сөзүнө кошулуп макул болгондо дейт, периштелер амин десе, Фиравн алейхиналладан динге, иманга келмек дейт да. Бирок ал сенин көзүңдүн кубанычы болсун деди, периштелер амин деди дейт да. Бул Касас сүрөсүндө келет. Ошондон анан баягы жерден Асия энебиздин жүрөгүнө иман орнуп, Асия энебиз Муса алейхисаламды ушунчалык жакшы көрүп, багып чоңойтот да. Ага суунун баласы деген ат берет да. Бул имрондордун тили менен айтканда Моше деп айтылат экен да. Моше деген ат берет экен. Бул Моше бизче айтылганда Муса болуп калат иншалла. Ошентип суунун баласы деген ат менен Муса алейхисалам Фиравн алейхиналланын сарайында өтө жакшы тарбияда чоңойот, жакшы багып чоңойтушат да. Жакшы өзүнүн Асия энебиз ушунчалык жакшы көрүп багып чоңойтот. Бирок бул жакта калган аярка энебиз ушунчалык ыйлап, ушунчалык өзүнүн баласын бергенине, бирок ушундай кайгырып жүргөндө ошол Асия энебизге жардамчы керек деп жар салышып, солдаттар ошо аярка энебизден өткөн таза, такыба, даяр аял жок экенин таап, анан аярка энебизди алып келет. Аярка энебиз Муса алейхисаламдын өзүнүн энеси экенин билдирбей, ошо бой жеткенче багып чоңойтот да. Багып чоңойтуп, көп жыл бою сарайда Муса алейхисалам менен чогуу жашайт. Анан ошол качан гана Муса алейхисалам чоңоюп өзүнүн баралына жеткенде таштап кайра экинчи жолу баласынан айрылат да, ошончолук сабырдуулугу менен. Кийин ошол айрылыштан кийин ошол аярка энебиз боюнча кандай маалыматтар болгону, эмне болгондору тарыхта жазылган эмес, бирок Мисирде өлдү деп айтылат да. Кебиркилердин айтуусу боюнча Муса алейхисалам ошол Фиравн алейхиналлага каршы чыгып согуш чыгарганга чейин эле ал Мисирде өлгөн деген кабарлар бар да. Эми караңыздар, ата-эненин бала менен сына алганда дейт, ушунчалык Аллах Таалам аны эч кимге бербесин да. Эгер дейт ата-эне бала менен сыналса дейт, жана ошого сабыр кылса дейт, Аллах Таала ушунчалык эң чоң соопторго ээ кылат экен. Эми караңыздарчы, эгерде айтат го дагы Аллахтын эрежеси ишке ашкан убакта дейт, акылдар токтоп калат экен да. Ошон үчүн Аллага шүгүрлөөдү айталы, Аллага алхамдулилла. Аллах Таалам сиздер менен бизтерге ушул Рамазан айында ошол муслима энелерибиздин, диндеги муслима энелерибиздин өмүр таржымалдарын сиздер менен бөлүшмөкчүбүз.